шайлоонун жүрүшү. Андагы саясий партиялардын жаштар канаты деген кимдер? Жаштар канаты партияларга шайлоо учурунда гана керекпи? Алардын позициялары кандай? Улан жаштар бирикмеси ошол суроонун алкагында талкууламакчыбыз. Сиздер менен менин Сакулова Агдана жана кесиптешим Анасбек Сыдырбаев, саламатсыздарбы? Алгач эле ушул көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн баягы сизге берсем, саясий партиялардын негизги кандидаты катары айтсаңыз, жаштар канаты деген кимдер, аларга кимдер мүчө боло алат, алардын иштери эмне, максаты барбы алардын дагы жеке өзүнүн? Саламатсыздарбы? Ураксаат берсеңиз, орусча сүйлөсөм болобу? Наша сейчас молодежь очень продвинутая, и вообще сейчас я считаю, что молодежь, они более инициативные, они должны, и, конечно же, они наоборот должны и продвигать наше будущее, продвигать Кыргызстан, у них более амбициозные цели есть, за рубежом они много сейчас работают, учатся. Негизги талаптарыңыздар кандай жаштардан? Эмне талаптарыңыздар бар жаштар канатына кабыл алыш үчүн? Активный болуш керек, образованный болуш керек, пландары болуш керек. Жана ушул жаштар канатында иштеп жатканда шайлоо учурунда эмне жумушка белгилүү болду? Андан кийин эмне жумуш алып барасыздар, мамиледе болуп же жумуш алып бардыңыздар белем орда? Кандай идеяларыңыздар бар кийин иш алып барганга? Биздин идеяларыбыз көп, биздин пландарыбыз бар реформага, чтобы продвигать Кыргызстан вообще. Негизи эле жаштар канаты менен шайлоодон кийин иш алып барасыздарбы? Ооба, в планах очень много целей, чтобы продвигать и вообще с молодежью работать. Кесиптешим ошо сөзүн дагы мен толуктай кетсем, ошол деги эле сиздин партияңыз шайлоодон кийин өтүп калса, жаштар канатында кандай мындай шарттарды түзүп бересиздер, кандай иштешесиздер алар менен? Биздин тыгыз мамиледе иштегенге пландарыбыз көп. Биз образование, медицина сфераларында иштегенге. Ошо рахмат. Ушу арабызда Исабек деген мырза бар. Ал мырза ошол партияда жаштар канатын иштеген. Ал эми ошол Исабек мырза айтсаңыз, ошо айтып атат да, шайлоодон кийин тыгыз иштешебиз дейт. Дагы башка нерселерди айтты. Ошо канчалык деңгээлде чындыгы бар? Сиз партиядан кандайдыр жардам көрө алдыңызбы шайлоодон кийин? Саламатсыздарбы? Мен былтыр иштегем. Ал жактан мен шайлоодо билип билбей баргам. Мен чындыгында акча үчүн баргам. Мага акча сунушташкан. Биз сага ушунча айлык беребиз. Бир ай бизге иште бер. Биз сага ошол акчаны беребиз. Сен агитация кыласың, реклама кыласың деди. Ал учурда мага акча керек болчу. Мен ошого бардым. Анан офиске барсам, алар мага ошол акчанын артынан эле айтышты, биз сага шайлоодон кийин университетиңе жардам беребиз. Эртең бир курстарга окуп калсаң, акча жагынан жардам беребиз дешти. Анан мага уже кызык болуп баштады. Хорошо деп мен макул болдум. Алар менен Ошко чейин барып агитация кылып келдик. 10 күн. Рахмат. Кийин бизде дагы жаштар канатында иштеп кеткен Алтынай деген кызыбыз отурат. Сизге суроо берсек, бул жаштар канаты жөнүндө маалыматыңыз бар болуп бардыңыз беле? Жана эмнени үйрөндүңүз? Келечекке саясатка мындай өзүңүздүн кызыгыңыз бар беле? Мен жаштар канаты эмне экенин билбей эле баргам. Биринчиден саламатсыздар, кечиресиздер. Негизи барганда ойлогом да, жаштар канаты угулганда бир аябай бир сонун нерсе депчи. Жаштар канаты демек бул алдыга умтулуучу бир нерсе болуш керек депчи. Баргандан кийин кайра ойлонуп көрсөм, андай деле нерсе эмес экен. Башында иштеп баштаганда биз шайлоо бүткөндөн кийин силер менен дагы иштешебиз деген, шайлоо бүтө элек жатып эле жаштарды унутуп коюшту. Көптөгөн иштерге деле кийлигишкен жокмун. Андан тышкары мен агитатор болуп эле иштеп берип, ошого акча таап ошактан иштедим да. Ошо акча таап, акча үчүн иштедим деп атат да. Анан ошол Табылды Акеров саясаттануучу агайыбыз бар. Сиз саясаттануучу катары айтсаңыз, ушу саясий партияларга неге жаштардын орду канчалык бул шайлоо учурундачы? Эмне үчүн жаштарды тандашат? Башка курактагы адамдар жардам бере албайбы шайлоо учурунда? Жаштар канаты бул дүйнө жүзүндө бардык эле партияларда бар.
өзгөчө батыш партияларды алсак, аларда партиялар мындай өтө калыптанып калгандыктан өзүнчө бир тартиби бар. Ал жерде жана жаштарды алып атканда дагы эң негизги неме бул жаштардын өзүнүн каалоосу болуш керек да. Ошол партияга жаштардын канаты болуп кирем, ушул партиянын идеологиясы жагат дегендей бир мындай эме болуш керек. Анан алар сөз жок түрдө эле киргенде эле бир чоң кызматка же бир жакка тартылбайт. Аларды мындай биринчи мындай көрөт, иштетип, анан саясатка жөндөмү барбы, кызыкчылыктары кандай деп, анан жанагындай ар түрдүү саясий акцияларга чакырып катыштырышат. Анан ошонун ичинен анан иргеп эң мыктыларын жергиликтүү кеңештерге койдуруп, андан кийин андан да мыктыларды мындай өлкөнүн парламентине алып чыгат да. Бирок бизде чын эми көпчүлүк партиялар жаштар канатын шайлоо учурунда колдонгон учурлар көп да. Бирок бизде деле мындай бирин экин баягы эски 30 жылдан бери келаткан партиялар жаштар канатын ала жүрөт да. Анан бирок бир өзгөчөлүгү бул жаштар канатында мындай эркин болот да. Жалпы эле саясий партия бул эркин мындай кирип чыгышы эркин. Анан бүгүн адам келиши мүмкүн, 1 жылдан кийинби же 5 жылдан кийинби чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо өлкөнү таштап башка жакка кетип кайра келип кириши мүмкүн. Ошондой жаштар деле ошондой да. Сиз айтсаңыз ошо мисалы өзү эркин болуш керек деп атат да жаштар канаты. Анан сиздин ичиңиздеги мисалы саясий партиянын ичиндеги жаштар канаты сиздерге кандайдыр бир сунуш айта алышабы? Алар жеке ою бар да. Баягы мындай план кылалы, мындай сунуш кылалы деген сунуштар айтса кабыл аласыздарбы сиздер? Ооба, кабыл алабыз. Мисалы ошол жаш канаттар мисалы ичара мыйзам бузууларга эми жаш болгондуктан кичине жаңылыштар кетирет. Ошо мыйзам бузуулар болсо кандай чара көрөсүздөр аларга? Ким жооп берет? Кайсы тарап жооп берип калат? Если они нарушают, да, если они нарушают, то мы в ответе. Да. Сизге суроо берсем, анан жаштардын баары эле саясатка эришип бараткандай да. Анан жаш канаттын аркасынан баары эле саясатка аралашып кетүүнүн оңой жолу эмеспи? Кандай ойлойсуз? Кандай гана болбосун, жаштар ошо саясий партиялардын жаштар канаты аркылуу саясатка келгенин мен жакшы деп эсептейм да. Себеп дегенде мына азыр көрүп атабыз, көп жаштар бар. Эч бир партияга мүчө эмес, жаштар канатына да мүчө эмес, бирок саясат менен өзү жеке эле алыша берет. Бирок саясий партиялар да аны карабайт. Бир саясий партияга мүчө да болуп кирбейт. Ошентип жүрө берет, бир 10 жылдап жүрө берет да, анан өзү да тажаганда же чет мамлекетке кетип калып атат, же болбосо сөзүңүзгө каралды. Ошо чет мамлекетке кетип калганда эң башкы себеби акчада турабы? Жеке айтсаңыздар, жеке жаран катары мисалы акча үчүн агитация кылат белеңиздер же жаштар канатынын мындай арасына кирип иштейт белеңиздер? Жеке жаран катары акча үчүн дейли. Саламатсыздарбы? Жалгыз гана атым Сезим. Жалгыз гана жеке эле акча үчүн мен иштебейт болчумун. Биринчиден, эгер идеология, ошол партиянын идеологиясы, пландары, кийинки иштешүү мага жага турган болсо, жана бир кандайдыр өзүмдү ошол жактан кийинчерээк көрө алсам, анда иштеп бермекмин. Эгер даже бекер болсо деле ал жерде иштеп бермекмин. Башында ошонун системасы менен таанышмаксыз партиянын, да? Албетте, системасы. Партиядан кийин, шайлоодон кийин ал партия өттү. Бирок баягы сиз агитация кылып жатканда ошо партия берген сөздөргө алар жооп, сиз мисалы агитация кылып атканда элдерге сиз айтасыз да алардын сөздөрүнчү. Анан ошол сөзгө жооп бере албай калса кандай мындай сиз партияга барып айтасызбы, ушундай сөз айттым эле аткаргыла деп айта аласызбы жеке? Албетте айта алам. Албетте болот бул жерде. Эмнеге биз партиянын аркасынан иштеп эле мындай жаштардын ойлоп партияга иштеп берип атат, анан өзүнчө жаштардын партиясын түзүп чыксак болобу? Аябай идеологияга байыбыз дегендейчи. Болобу эгерде чыгып белеңиздер?
Жалгыз эле жаштардан бул мен түзүлбөйт деп ойлойм, анткени улуулардын дагы тажрыйбасын топтош керек. Баягы жаштар ортодогу бир эл менен болсо дагы улуу ошол тажрыйбалуу агаларыбыз менен болсо дагы көпүрө болот деп ойлойм. Анан жалгыз эле жаштар десе каражат жактан болобу же башка жактан болобу бул жетишпей калат деп ойлойм да. Сиз айтсаңыз, мисалы ошо сиз иштеп жаткан учурда баягы ар бир партиянын жаштар канаты чогулуп мындай сүйлөшүү иш алып бардыңыздар беле, баягы мындай сунуш кылалы партияларга же мындай жеке менин оюм бар эле деп сүйлөшүүлөр болду беле? Негизи жаштар канатында бир башында келгенде өзүлөрү айтышкан, ушундай сунуштарды кылгыла, андай мындай кылгыла, биз чогуу болобуз депчи. Андан кийин эле жаштар билбей калды кандай иштешти, же эмне кыларын билбей калды, ошол ойдон эле калып калды да. Бир нерсени айтса ошону аткарып коюп жүрүп калдык, чынын айтсак ошо. Ошо мисалы жаштар канаты деп атат да, сиз укук коргоочу катары айтсаңыз, Темир Махмутов ага баягы жаштар канатында иштеп жатканда баягы алар өздөрү сунушун кылды же бир жаңылыш кетирди же жаңылыш кетирбестен партия тараптан мындай партиядан жаштар канатынан чыгаруу иштери болуп кетсе, алардын укуктары каралабы мыйзамда? Эми мыйзамдуулугун алып келгенде, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, мыйзамдуулугун алып келгенде биздики мыйзамдарыбыздын баары чийки. Ошол эле саясий партиялардын лидерлери өздөрүнүн биринчиден пиарт этиш үчүн бүгүнкүгө чейин жаштарды колдонуп келишкен. Анан биздики баарыбызга белгилүү болгондой эле шайлоолордун алдында эле жаштар керек болуп атат. Анан жанагы мыйзамдуулугун алып келгенде, эми жанагы партияга мүчө болуп киргенден кийин тилекке каршы бизде жанагы трудовой кодекс деген немеге кирген эмес. Айлык маанай төлөнбөйт болуш керек. Эгерде ушундай учурлар болуп калса, вот ушуну баарынын мыйзамга алып келип такаш керек да. Сөзүңүз каралжы, баягы мыйзамдар чийки деп калдыңыз да. Мен да кече күнү бир түз эфирден белгилүү саясатчынын сөзүн угуп калдым да. Парламент дейт, көчөдөн чогулуп келип шерин өткөргөн адамдардай болуп калды дейт да, деңгээли. Анан баягы жаштар канаты ошо парламенттегилерди ээрчип баратып, баягы ошол эле деңгээлдеги адамдар, ошол эле саясатчылар өзү чыкпайбыз? Жеке сиздин оюңуз Табылды Абакиров агайыбыз? Жок, эми ал ар бир ошол саясатка кирген, чоң саясатка келген жаштардын өзүнө көз каранды. Эгерде ал ошол өзүнүн деңгээлинде калып калам десе, өзү менен иштебесе, анда ал ошол боюнча эле калып калат. А эгерде ал парламентке келгенден иштеп, өзүнүн деңгээлин жогорулатам деп, мыкты мыйзамдарды чыгарам, эл үчүн иштейм десе, ал дайыма өзүнүн мындай интеллектуалдык потенциалын көтөрүү үчүн аракеттерди жасайт и бир топ мындай жетишкендиктерге жетише алат да. Мындай чоң саясатка балким өздөрүнүн максатын, кандай максат койсо ошого жараша да. Мисалы үчүн президенттикке чыгам, же болбосо спикер болом, же болбосо партиянын лидери болом дегендей бир пландарды койсо, албетте ал аябагандай мыкты мындай кадр болгонго аракет кылат да. Же болбосо жөн эле мыкты депутат болом деген максаттарды койсо. Анан азыркы муундар мурунку эле мурундун системасы менен кетип бараткандай да. Ошол эле шайлоо жүргүзгөндө да ошол система менен өзгөрүү качан болот, буга оюңуздар кандай? Буга мен жооп берип койсом, буга өзгөрүү болуш үчүн мынакей 2021 жылдын 10 январында кабыл алынган конституциянын негизинде азыр 54 жогорку кеңештин орун партиялык система менен 36 мандат, бул бир мандаттуу талапкердин орду. Эми ушул жерден мына бир аз болсо дагы жылыш болот, бир аз болсо дагы. Буга чейинки жаштарыбыз акылдуу идея көтөрүп жүргөн, мыйзам жазганды билген, 5 мүнөттө океандын ар жагында эмне болуп атканын бияктан көрө калып туруп эле сунуштарын, идеясын өзүнүн чара турган жаш жигиттерибиз. Буга чейин эмгегини будан ары мен ойлойм билдирет, көрсөтөт дагы. Андан ары ошол эле жаштар, ошол эле партияларга курал болбостон, мына өзүнүн областында, өзүнүн шаарында уже өзүнүн кандидатурасын кое алат. Бизде сахнада да бир сөз бар экен, сөз кезегин берсек. Менин атым Айболот, абдан жакшы теманы көтөрүпсүз. Бул жерде эгер мурунку шайлоолорго салыштырсак, азыр жаштардын саны абдан көп.
Сиз айтып кеттиңиз, жаштардан турган партиялар барбы деп. Баары ошондой партиялар катышып турат. Аны өзүңөр деле билесиңер. Анан азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү жаштарга азыр жол ачык. Жаштар азыр мыйзам да жол берет, партиялар дагы азыр көрсөк көбүнчө ушу жаштарга эме кылып атат, басым кылып атат. Анткени коомдо ушундай талап болуп атат жаңыланууга. Анан азыр мындай пикир, жаштар баягы саясатчылардын бир инструментине айланды деген бул бир жагынан туура, бир жагынан туура эмес. Анткени бүгүн жаштарга ушундай уруксат берилди. Эми демек бул жерде жаштар дагы өзүнүн деңгээлин көрсөтүш керек. Ошол маселеде көп маселелер болот. Сөзүңүзгө аралуу ошо мисалы сиз куралын айланып калган туура эмес деп атасыз да. Мисалы шайлоодон кийин ар бир штаб жабылып калып атат да. Жаштар кай жака барып иштейт анда? Мен эмени айтып атам да, таза саясатта катышууга, мисалы азыр талапкерлердин ошо 10 адам болсо биринчи тизмеде, ошонун 5-и жаш болуп атат. Алар өздөрү ошо жоопкерчилик алып барышты, катышабыз деп. Анан өзүнө бир кандайдыр иллюзияларды, бир баягы коммунисттик партияда ошондой бар эле, баягы октябрёнок деп, анан комсомолец болуп, анан ошентип өсө берген. Азыр Кыргызстан мындай капиталисттик доордо жашап жатат. Ошол себептен өзүнө бир иллюзияларды, аз жаштар деле эч нерсеге ишенбейт чындыгында. Мына айтып кетишти, акча үчүн бардык, кандай мындай, бул туура сөз, акча тапканы барышты. Анан бир кандайдыр саясаттан бир чоң нерселерди күтүш туура эмес. Бул жерде ар бир өзүнө жооп бериш керек. Мен эгер саясатка барсам, ал партияда боломбу, партияда болбоймбу, ал барат. Эгер партия ушул баардыгына күнөөлүү дей берсе, ал саясатчы боло албайт андай кишиден. Рахмат. Ошол жаштар деп калды да, ошо жаш курагын айтсаңыздар, кайсы жаштан кайсы жашка чейин жаштар болот негизи? 35 жашка чейин жаш деп эсептелет да. 35 жаштан кийин уже мындай улгайган адам катары. Ошо мен сөзүм бузулуп калды, мындай эмете албай калдым, оюмду жоготуп алдым. Сахнага болсун, сизде. Саламатсыздарбы? Менин атым Элина. Ошол жаштар канаты саясий партиясына иштегенде, аларды чоңдур ошол партия өзү менен алып кетеби? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом болсо, ошол жаштар канатында канча жаштар бар? Сизге болду окшойт бул суроо, Баягы кандай мындай мүмкүнчүлүк түзөсүздөр, чогуу алып кете аласыздарбы? Баягы саясатты үйрөткөн менен биргеликте деп сыяктуу болду окшойт. Бул айтып кеткендей, биз, например, партияларда азыр жаштар көп. 10 адамдан болсо, 5 жаш, да. Если из 10, то 5 из них молодежь, да, составляет. И получается, мы и вообще все любые партии в ответе, и, конечно же, они, те, кто вступили, молодежь, в эту партию, они ответственны, то есть у них есть свое мнение, и они работают над тем, чтобы улучшить и программу ввести свои молодежные вот эти вот, чтобы вести молодежь тоже, да? Шу сахнада мурда жаштар канатын иштеген жаштар барбы? Мындай тажрыйба ала алдыңыздарбы ушул агитацияда иштеп жатып? Же болбосо Кыргызстандын өнүктүрүү боюнча өзүңүздөрдүн идеяларыңыздар болуп, мындай өнүктүрүп өзүм партия ачып салсам деген айтып салсаңыз. Мен айтпадымбы иштеп кеткем депчи. Мен ошол иштегенден кийин тажрыйба чогулткан жокмун. Кайрадан мага жакпай баштады саясат. Мен лучше саясатка жолобой эле койгон жакшы экен деген. Ошондо саясатка кетпейсиз. Кетпесе азыркы мындай өзүңүздүн тең туштарыңызга, жаштарга мындай кеңеш бересизби? Баргыла же барбагыла деп кандай? Мен кеңеш берем, бирок айтам. Эмне кыласың саясатка барып? Лучше өзүң жашооң менен жаша. Партияга барарда ал партиянын программасы менен тааныштыңызбы же карап көрдүңүзбү? Карап көрдүм, тааныштым. Билбейм, мен шайлооду билбегендиктенби же саясатты билбегендиктенби, мага жаккан жок. Мен быйыл иштешпедим эч бир партия менен. Сунушум өзүңөр каалооңор. Мен жок, бул жерде мындай да, мен эмелеки оюм, саясий партияны бул жаштар кандайдыр бир айлык же болбосо акча таап тура турган уюм катары көрбөш керек да. Ал же мындай өз эркиң менен барып, ошол партиянын идеологиясында болуп, өзүңдүн мындай
өсүшүңө, саясий жактан өсүшүңө кандайдыр бир шарттарды түзүшүң керек, ошонун мүчөсү болушуң керек, ошолор менен чогуу жүрүшүң керек. Күн сайын болбосо да бир айда бир жолу саясий партиянын штабына барып, же болбосо офисине барып сүйлөшүп, саясат жөнүндө сүйлөшүп, же болбосо мындай саясий активдүүлүктү көрсөтүп, кайсы бир президент, дүйнөдөгү бир президент аябай катуу курч билдирүү жасаса, ошонун талкуусуна барып партиялар талкуулап турат да ошолордун баарын. Мына ошондой негизде аракеттенип өзүнүн деңгээлин көтөрүү катары көрүш керек да саясий партиянычы. А эгер биз акча табабыз деген жаштар, алар адашышат да. Демек алар мындай көп турбайт, ал жерде бат эле кетип калат да. А жанагындай саясатка барам деген балдар, булар акча үчүн эмес, тескерисинче ошол саясаттагы жүргөн эң алдыңкы катардагы депутат же болбосо министр болуп иштеген, же болбосо дагы иштеп аткан адамдар менен мындай мен экөөбүз бир партиядамбыз, мен жашмын, мени өстүргүлө деп, сизден тажрыйба алайын деп, үйрөнөйүн деп келдим деп, анан ошолордун жанында жүрүп көп нерселерди үйрөнгөнү барышат. Ошондой сезиш керек. Табылды мырза айткандай, баягы машина айдаганды билбей туруп эле машинаны сындай берген туура эмеспи? Баягы саясатка аралашпай жатып эле анан болбойт, туура эмес, мындай кылды деген. Кандай дейсиздер буга? Ооба, негизи туура эмес, аралашпай жатып эле бардыгын каралай берген дагы. Бирок жаштар дагы баратканда ошол алардын тажрыйбасын, билимин алышып атпайбы? Ошол жерден жөн эле курал болуп, анан кийин өзү дагы караланып калбастан өзүнүн атындагы ойлоно билиш керек да. Өзү дагы өзүнүн кадамдарына жана айтылган боюнча эле эмес, өзү эмне кылып жатканына да жооп бере билиш керек. Менин суроом Темир Махмутов мырза сизге. Бул жаштар канаты уюм болуп түзүлгөнбү же түзүлгөн эмеспи? Белгилеп Кыргызстанда каралып атабы? Өзгөчө уюм болуп же кандайдыр бир уюшулуп чыкканбы? Бизде 2008-жылдары, 2012-жылдары кабыл алынган мыйзамдарда ар кандай коомдук бирикмелерди, ар кандай фонддорду түзгөнү, ушундай эле жаштар канатын боюнча бөлөк коомдук бирикмелер боюнча мыйзамдар бүтүп чыккан. Тилекке каршы мунун баары иштебейт. Баарыбызга белгилүү болгондой эле мынакей 28 ноябрда бизде шайлоо өткөндөн кийин эртеси күнү жанагы партиялардын лидерлери алдар жаштарды көргүсү бул жакта турсун, өтпөй калса аларды көргөндөн качып кетет, же болбосо 5 жылдан кийин кайра Кыргызстанга келет, акча таап ошол эле жаштарды шайлоонун учурунда колдонуп келаткан, азыр эле колдонуп келет. Буну баарын тартипке салыш үчүн бизде кыргыз мамлекети кичинекей эле болгондо байланыштуу, бизде 4 эле партия жетиштүү болот Кыргызстанга. Ошол 4 партияны эле бизчи Кыргызстан ушул 4 партияны эле мындай иреттеп, бир партиянын жаштар канатында иштеп, кийинки партияга өтсө кандай болуп калат, кабыл алабы, кабыл албай калабы, ушул критериялардын баарын өзү иштеш керек да. А бизде андай эчтеке жок, жоопкерчилик эчтеке жоктугуна байланыштуу жаштардын укугу да тебеленип кетет. Жаштар көп нерсени аткарып келатат, идеяны эле жаштар берип келатат. Буга чейинки жанагы карып калган чалдар баягы эле өздөрүнүн мындай связи деп коебузбу, өзүнүн жанагы акчалары менен ушундай эле пайдаланып келген, будан ары эле пайдаланып кеткени, мына булардын ою ошол. Бир баракты жастырсаң бүгүнкү күнгө чейин анан саясатка деп барып атышат парламенткечи, же өздөрү бир мыйзам жазгандары, мисалы 120 депутаттын буга чейин көп болсо бир 20-30 эле мыйзам жазды да. Ошондуктан биз алдыга жаштар, мисалы алдыга эмнелерди кылышыңар керек да, сунушташ керек, алдын көздөй коомдук бирикмелер сунушташ керек, өкмөткө сунуштап туруп, эмки 5 жылдыкка чейин мисалы бир эле жаш 4 мыйзамды сунуштап, ошол 4 мыйзам биринчи коомдук угууга чыгып, бир 50 000 кишинин колдоосун алгандан кийин ушундай бир мыйзамдарды кабыл алыш керек дагы. Ошол 50 000 киши ошол мыйзамды мисалы бир эле аграрный сектор жагынан болобу, же машина строительство жагынан болобу, ошону эгерде жактырып ошол мыйзам өтүп кетсе, анан кийинки шайлоодо ошол жаштардын
тизмеси биринчи орунга келиш керек, мамлекет колдош керек да. Укуктары Жок, барбы? Укуктары барбы алардын мыйзам сунуштаганга? Жаштар канатынын. Укуктары бар да. Азыркы көрсөтүлгөн мыйзам боюнча кайсы гана мисалы кээ бир мыйзамдарда бар 12 миңден ашуун мүчөсү бар коомдук бирикме бүгүнкү мыйзамдар менен 12 миңден ашуун мүчөсү бар коомдук бирикме бир мыйзамды жазып жогорку кеңешке сунуштаганы мыйзам көрсөтүлгөн азыр мыйзамда. Мындай да ушу кошумча жаштар канаты болуп атпайбы? Жаштар канаты деген бул кадимки эле жанагы саясий партиядагы чоң саясатчылардай эле аракет жасаса болот да. Алар өздөрү эле бир мыйзамды иштеп чыгып, анан кийин ошол партия мисалы үчүн жогорку кеңеште болсо, партиянын лидерине алып барып берип, мынакей могу мыйзамды жаштардын атынан өткөргүлө деп талап кылса, толук укугу бар. Мисалы үчүн мен айтайын. Өткөндө конституцияны кабыл алып атканда жаштарды буга чейин мисалы үчүн 18 жаштан 23 жаштан баштап саясатка катыша алат, шайлоолорго катыша алат, шайланса болот деген эме бар болчу да, жобо. Ошону 25 жашка чейин көтөрүп коюшту да. 25 жашка чейин көтөрүп койду, бирок бир дагы жаштардын канаты унчуккан жок. Эмнеге унчугушкан жок? Ошондо булар айтыш керек болчу да, эмне кылып атасыңар силер? Биз 25 жашка чейин болгондо биз уже эл жетип душманга чабышка бара турган маалга келип калганбыз. Давай койгула ордуна деп, керек болсо 18 жашка чейин түшүрүп койсоңор болмок да. Сахнада Айболот мырзанын да сөзү бар экен. Сизде. Бул жерде мындай да жаштык бул тез эле өтө турган нерсе. Силер мисалы азыр жаш болуп атасыз, бир 10 жылдан кийин уже жаш болбой каласыз. Ошого жаштар деп айтыш бул туура эмес бир жагынан. Бул жерде бардыгына тең укук берилиш керек. Жок, мисалы жаштарды пайдалануу жолу менен гана шайлоого баратат деген түшүнүктө канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул жерде эч кандай жаштар өздөрү макул болбосо, ал үчүн эмне керек? Бир эле нерсе керек, билимди көтөрүш керек. Жаштар билимдүү болуш керек. Алданбаш керек, акчага, башка бир таттуу сөздөргө. Өздөрү алданып алып, артынан барып алып, анан артынан жамандап жүрүшөт. Бизди алдап кетти деп. Айболот мырза билим деп калды. Алтынай айым, сиз айтсаңыз, мисалы ошол жаштар канаты иштеп жатканда сиз университетте окучуңуз. Ошол убакта окуу менен кандай мындай алыстыктар болду окуудан же үзгүлтүккө учурап окууңуз, билим алууңуз начарлаган жокпу деген сөз да? Ал момент коронавирус болуп калды да. Анан ошондуктан мага жеңил эле болду. Анан жанакы айтарым билим алуу андай мындай деп атпайсызбы? Анын билим менен барса деле болот да. Бирок деген ошакта билим менен барган адамдарды мындай үмүтүн өчүрүп салып атышпайбы? Мисалы үчүн сен муну кыла аласың, тигини кыла аласың деп башында баардык сөздөрүн баарын берип коюшат. Андан кийин бүткөндөн кийин же ошо бүткөнгө жакын калгандан кийин үмүт өчүп калат да. Мен деле ошол оюм менен баргам, бир нерсени өзгөртөм го, бир чоң адамдарды көрөм го депчи. Ошол сөз берген адамдар аткардыбы сөзүн? Мисалы сизге мындай окуудан алыстап калба, баягы курска бар же бир жакшы иштедиң, контрагыңды төгүп беребиз деген сөздөр болдубу мындай? Жок, контрагыңды төлөп беребиз деген сөздөр болгон жок. Андан башка. Окууга жардам беребиз деген сөздөр болгон жок. Бирок жумуш таап беребиз, бир нерселерди кылып беребиз деген сөздөр болду да. Бир орун, бир жакшы бир нерселерди үйрөтөбүз деген сөздөр болгон. Ошол партиянын былтыркы берген сөзү быйыл аткарылды, байкай алдыңызбы? Жок, ал партия бар. Ал партия бар. Ал чоң эле партия болчу. Азыр да бар. Быйыл да келип атат, шайлоого. Ооба, ал партия бар. Ал партия эчтеке кылган жок. Ал шайлоо бүткөндөн кийин эле кетип калды. Бирок мен айтарым жаштарга ошол партияларга барып иштегиле демекмин. Анткени мага бир чоң опыт болду. Мен чоң адамдар менен сүйлөштүм. Ошактан өзүмдүн оюмду, ой пикиримди айтканды үйрөндүм. Анан эме болуп калды да, шайлоо бүтүп калды. Алар да көз жумуп коюшту. Исабек мырза айтты да, теги мен тажрыйба ала албадым деди. Демек бул ар кимдин өзүнүн жеке аракетчилигинен, Ошондой го. Ошондой деп ойлойсуз. Ооба. Кимдин сөзү барбы? Коноктордо оюңуздар барбы? Кыргызстанда негизи эле жалпысынан эле уюмдар, бирикмелер, партиялар абдан көп. Ушул жаштар канаты партиясы мыйзамдуу түрүндө мыйзамдаштырылганбы? Жана ошондой эле мыйзамдаштырылбаган партияларга кандай жазалар бар? Ошол жөнүндө айтайын. Сиздер айтсаңыз. Бизде бүгүнкү күндө
өзүңөргө белгилүү болгондой эле мынакей бир эле партиянын атын айтсам эртең эметип чыгат. Мына азыр И аты менен мынакей быйылкы шайлоого келатат. Анан агитаторлар мисалы үйүбүзгө чейин кирип такылдатып мисалы сурасаң, жок байке бул 2010 жыл. Эми азыр мындай болуп атпайбы? Партиялар туура ачылган учурунда регистрация болгон. Эми ал жактан иштеп аткандары боюнча, анан отчет берип аткандары боюнча, анан элге жанагындай сунуштар болгон жок да. Буга чейин бир иш-чараларды өткөрүшкөн жок да. Ошондон эч ким билбейт да. Мисалычы буга чейин мына былтыркы Биримдик, анан кийин Кыргызстан партиялары, дагы кайсы берки партиялар мисалы чыга атышат дагы. Мына быйыл ким билет аны? Эч ким мындай айтып атпайбы? Бизде контроль жок, бизде тартип жок. Баары катталган. Уктап жатат. Могул шайлоодо могул партия менен эметпесе, наркы берки эменин партиянын лидери барды дагы бир жактан акча алып келди, басып, көзү жетти, кене деле Кыргызстанга монча акча менен мисалы 20 000 агитаторду жалдасам эле, мен партиям өтүп кетет. Ар бир агитатор 50дөн моюнуна коюп коюп атат, 20 000 сомдон бүгүнкү күндө берип атат дагы. Ошо менен келди. Анан кайдагы эртең ошолар келип, ошол акчаларын чыгарат биринчиден, 10 эсе кылып чыгарат. Кайдагы жаштар силерди танып да койбойт. Эмне керек? Ушуга тартип керек. Мыйзамдарыбыз бар, бирок контроль кылып, ушуну караган киши жок. Көзөмөлдөн киши. Рахмат. Табалды мырза, баягы улуу агай катары айтсаңыз, ушу деги эле саясатка баягы быйыл өлкө башчыбыз коррупция жөнүндө бир топ сөздөр айтпадыбы? Быйыл акча чечпейт, коррупцияга жол жок деп. Анан ошол тууралуу сиз коррупцияга мындай учурадыңызбы? Баягы азыркы биз шайлоо болуп атат. Шайлоого карата кыргыз элине жалпы жаштарга кайрылууңуз, насаатыңызды айтсаңыз. Негизи эле шайлоо таза өтүп атабы? Ооба. Кандай билесиз? Эми шайлоо салыштырмалуу баягы таза өтүп атат десек болот. Мисалы үчүн административдик ресурс мындай аз байкалып атат. Мисалы үчүн мугалимдерди же болбосо врачтарды кыйнаган саясий партиялар жок. Бирок тымызын жасалып атканы ачыкталып айтып атышат, коомчулукка жарыя кылып атышат. Жалпы келгенде мындай мурдакыдай эмес да, баарын кубалап айдап, жанагы кээде болчу эмес беле, жанагы ооруп жаткан адамдарга укол ата турган киши калбай, баары тең жанагы агитацияга кетип калган. Мына андай нерселер байкалбайт да, андай нерселер байкалбайт. Ошонусу менен мындай кичине өзгөчөлүү, бирок эми акча жагынан албетте бизде 30 жылдан бери схема түзүлүп калган. Аны баары билет, кандай таратылат, нетилет, бирок эч ким эчтеке айтпайт, арыз да жазбайт. Себептен эле партиялардын көпчүлүгү эле таратат аны. Эми бул баары бир андай болгон менен деле мурдакыдай эмес да, мурда ачык, анан элдин баары жанагы урнага келип кирбей, участканын жанында туруп алчу эмес беле, азыр келип акча таратат, анан кийин барып шайлайбыз депчи. Андай нерселер жок да. Бирок жаштарга эмне деп айтмакмын? Жана айтпадыбы, жаштар канаты мыйзамдуу бекитилгенби деп. Жаштар канаты бир да партияда мыйзамдуу бекитилбейт, бирок аларда жана саясий кеңеш бекитет өздөрүнүн жанагы эмелери менен. Мынакей биздин жаштар канат мына кирет деп бардыгына тең жана мүчө кагасын берет. Бирок жаштардын өзүнөн бул канчалык алар өздөрүн көрсөтө алат, канчалык мындай саясий деңгээли бар экенин, саясатка катыша тургандай баягы дарамети канчалык экенин өздөрү көрсөтөт. Анан ошого жараша мен 30 жылдан бери бир топ жаштарды билем. Ушундай чоң жана партияларда жүрүп, анан бир топ жетишкендиктерге жетишкен, азыр жергиликтүү кеңештерде депутат болуп аткандары бар, жогорку кеңешке чыгып, жогорку кеңеште депутат болгондору бар. Мындайча айтканда, ар бир жаштын өзүнөн да, ошондуктан мен каалар элем жаштарга мындай активдүү болуш керек. Саясий партияларга баргандан коркпош керек. Анан жеке өзүнчө жүрүп баягы неме мындай саясатчы болом деп ойлогончо, ошол саясатчылардын жанында жүрүп, ошолордон тажрыйба алып, үйрөнүп, жаман жагын албай, мыкты жактарын алып үйрөнсө, менче аябай жакшы болмок. Кыргызстанды алдыга жылдырууга бир топ мыкты кадрлар чыкмак. Сиз айтсаңыз, ушу саясий партиянын лидери катары жаштарга кеңешиңиз эмне дейсиз?
коркпогула келгиле саясатка, өзүңөрдүн тоже активдүүлүгүңарды көрсөткүлө, чтобы перемены у нас были хорошие, в лучшую сторону. Мы, молодежь, это сможем сделать. Молодежь наша очень прогрессивная, и чем ездить куда-то в другие страны за границу, лучше здесь вот это все. Сырттан тапкан акчаны бул жактан да тапса болот. Да, өнүктүргөнгө да бардыгы бизден шарттарды түзүп кылсак болот. Акыркы сөз ушу Темир Махмутов агайыбызда болсун. Сиздер? Мен эми жаштарга эмне кеңеш берип өтөт элем. Буга чейин алданып эле келдиңиздер. Мен деле силердей жаш болуп, үнүм деле азыр бир чоң саясатчынын үнүнө өңүм окшоп калган учурунда мен деле фанат болчумун. Атын айтпай эле коеюн. Баарыңарга белгилүү болуп атса керек. Бирок ага тууганчылыгым да жок. Аябай эле Кыргызстанды өнүктүрүп кетет, мынтип кетет, гезиттеринде таратып жүргөн. Бирок мен бүгүнкүгө чейин мисалы бир политикадан, бир политический партиянын лидеринен бүгүнкү күнгө чейин 10 сом алган эмесмин. Мына бул өзүмдүн кызыкчылыгым эмес, Кыргызстандын келечеги үчүн деп кичине бизнес иштетип атып, анан жана Бакиевдин учурунда мыйзамсыз тартып алышкандан анан кайда барасың, апайсыгар кошуласың биринчи. Анан агитаторларына канчалаган сунуштарын берип жүргөнмүн, мондай кылыңыздар, андай кылыңыздар деп. Эми тилекке каршы бизде Кыргызстанда мына 2021 эле апайсыгак маанайда партия өтпөйт, аны баарыбыз билебиз. Бул орусча айтканда аффилированный схема башынан келатат, азыр деле келатат. Өкмөт тарабынан кимдер бийликте болсо, өздөрүнүн 5-6 партиясын жиберип коет дагы, ал 5-6 партия основной жанагы бюджетте иштеп аткан жарандар эмес, ушундай жергиликтүү жарандардын доошунун ар бир мисалы 6 партияга, 7 партияга чачканда аларга аз эле доош келип калат дагы. Бюджеттегилер опытный болуп калган баарысы, медицинабыз деле, мугалимдерибиз деле, жанагындай эртең менен күйөөсү менен аял ойгонгондо күйөөсү билет эмне кыларын, келинчеги билет, жубайы барып чай коерун эметкен. Ошентип эле азыр биздегилер баары опытный болуп калгандагы өз жумуштарын өздөрү мунчукпай эле жасай турган болуп калат. Бул ачык эле. Күмөн бар. Таза өтпөрүнө. Таза өтөрүнө менде күмөн бар. Алтынай айым сизде акыркы сөз. Мен кааларым жаштар өзүңөр биз алтыга умтулабыз, эмнеге умтулбайбыз? Баарын жасай алабыз биз. Андан тышкары партияларга барып иштегиле. Ошактан өзүңөрдүн эмеңерди, деңгээлиңерди көтөрүп, анан өзүбүзчө партия бир чыгарып, Кыргызстанды өнүктүрөбүз дегенге тилектешмин. Белгилүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот демекчи. Алдыдагы шайлоодо таза шайлоо өткөрүп, мыкты адистерди, мыкты кадрларды тандап алуу ар бирибиздин колубузда. Бүгүнкү биздин суроолорубуздун баарына жооп алдык деп ойлойбуз. Сиздер менен биз Назар News медиа порталы болду. Алдыңкы талкууларда сиздер менен болобуз, биздер менен болуңуздар. Коштошкончо.